Кыргызстанда айрым улуттардын тили колдонулбай жатат. Муну улуттук азчылыктагы жарандар тастыктоодо. Аз сандагы этностор негизинен расмий тилди колдонуп жатышат. Лично в моей семье мы разговариваем на русском. Үй бүлөбүздө орус тилинде баарлашабыз. Кээде зарыл учурда кыргыз тилин колдонобуз. Улуу муундагы адамдар менен эне тилибиз уйгурча сүйлөшүп калабыз. Өз тилибизди аз колдонуп жатабыз. Кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий макамга ээ болгону башка тилдерде баарлашууга тыюу салынат дегенди билдирбейт. Конституцияга ылайык баардык этностордун эне тилинин сакталып калышына кам көрүлөт. Маселен, бир аймакта жыш жайгашкан улуттагылардын тилинде сабак өтүлө турган мектептер бар. Мамлекет мындан башка да шарттарды түзүп, өлкөнүн маданий ар түрдүүлүгүн өркүндөтүүгө аракет көрөт. Эл аралык эне тил күнүнө карата атайын жарыяланган бир айлыктын алкагындагы иш-чаралар дал ушул максатта уюштурулду. Ошол адабий тилди сактап калуу, этностордун керек болсо диалектикаларын сактап калуу ушулар боюнча конкреттүү иш-чаралар уюштурулду. Алардын фольклорун, алардын адабиятын, алардын маданий баягында каада салттарын көтөрүү боюнча бир конкреттүү иш-чаралар болду. Кийинки учурларда биз ушундай маселени көтөрүп атабыз. Ошол өнөрпоздордун, чыгармачыл интеллигенциянын баягында өздөрүнүн чыгармаларын ошол Кыргызстандын этностордун тилинде чыгаруу маселесин. Эл аралык эне тил күнүнө карата бир ай мурда жарыяланган өнөктүк салтанаттуу түрдө жыйынтыкталып, ага жигердүү катышкандар жана кыргыз тилине салым кошкон жарандар сыйланды. Биздин Ырдайли кыргыз ырларынын долбооруна мына быйыл 23-жыл болуп баратат. Азыр бизде ырдап тарап кеткендер Индия 23 мамлекет деп атпаймынбы? Өз жерине барып кыргыз ырларын ырдап атышат. Кыргыз тил менин оюмча эч качан өчпөйт. Ким кандай дебесин. Анткени кыргыз тили манасчыларды берген, акындарды берген. Бул тил дагы чоң бийиктикке болгону биз кыргыз тилибизди багышыбыз керек, бөпөлөшүбүз керек. Байдылда Сарнагоев деген агайыбыз бар. Ошонун бир 4 сабы бар, кишини түйшүп өткөн. Уй мөөрөйт уйдун тилинде, кой маарайт койдун тилинде. Уй менен койго жетпедик улуттук тилди билүүдө. Муну кыргыздын гана акыны келиштирип айтат ушинтип. Кандай салыштырма? Анан кантип эне тилибизди биз кедей дейбиз. Биздин тилди башкага тилге котором деген элдин тили сынат. Ошондой эле башка тил дагы ушундай эле кереметке ээ. Акыркы саясий өңүттө орус тили менен кыргыз тилин кагыштыргысы келип атышат. Эң баштык кылып кээ бир теңтектерибиз орус тили жөнүндө, орус аталыштар жөнүндө сүйлөп койсо, аны расмий деңгээлге көтөрүп, булар ушинте баштады деп сүйлөштүрүп атат бизди. Бир ай бою өткөрүлгөн ири жыйындарда улуттук азчылыктагы диаспоралардын өкүлдөрү өзлөрүнүн эне тилинде мектеп, бала бакча, маданий борбор ачуу сыяктуу маселелерди көтөрүшкөн. Бул сунуштар тиешелүү мекемелер тарабынан каралып, зарылчылыгына жараша чечим кабыл алынат. Калыгул Асанбаев, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.